бул коомду баарын ойлонтуп аткан бул мугалимдердин айлык маселеси болуп атат да. Мына мен акыркы жолу сиздин 3-4 жолу сүйлөгөн сөзүңүздү уктум. Ушул биз келечекте билим тармагы менен өнүксөк, башка өнүкө албайбыз деп айттыңыз. Мен өтө колдодум ушу сөзүңүздү, бирок мугалимдердин айлыгын көтөрмөй сайын биз билим берүү сапатын көтөрө албайбыз. Баланын билим сапаты мугалимдин сапатындай. Мисалы мен Финляндияга барып келдик. Финляндия экономикасы эң кыйын маалда премьер-министри башканы жыйыштырып, бирок шайлоого дагы бара турган экен, шайлоону да ойлобой туруп, мугалимдердин айлыгын көтөргөн экен. Азыр эл ошо жүрөгүндө экен, ошо премьер-министрди баатыр катары көрөт экен да. Алтынбек Турдубаевич айтып кетти. Ким канча иштейт, ким канча жашайт, эч ким билбейт, ал баары Алла Тааладан депчи. Бирок мен каалайт элем, сиз дагы элдин ичинде келечекте тарыхта ушул жерде ордуңуз алса экен деп. Анткени биз 10 миң, 12 миң сом айлык менен мугалимдердин балдардын билим сапатын талап кыла албайбыз. Жөнөкөй бала курулушта 30 миң айлык алып атат. 11 класста бүткөн бала. Анан 20 жыл, 15 жыл стажы бар мугалим. Анан ошентип кантип оңдойбуз биз мектепти? Азыр карап көрсөңүз, мектепке барып сурасаңыз, мектепте 30 баладан 3-ө, 4-ө бир орто окуган гана мугалим болом дейт да, кыйын балдар барбай калды. Келечек эмне болот анда бизде? Азыр бизде эски мугалимдердин деңгээлинен кармалып турабыз. Бирок жаш күчтүү балдар келбей атат да, бuyагы эмне болот? Азыр бизде жумушчу топ иштеп атат, ушул мугалимдердин көтөрүү боюнча. Анан сөз менен айткан сиздин сөзүңүзгө да кошулам, өзүмдүн оюм да ошол. Мектептеги мугалимдин баасын чыгармайын, эч качан билим көтөрүлбөйт. Качан көтөрө аласыз? Бул 19да иштейли биз. 19 жылдын сентябрынан көтөрөм деп сөз бербейсизби? Чоң аракет кылып. Айта албайм мен, бул жарым жылдык. Айтыш керек да, убакыт өтүп атат. Жарым жылдык иштей. 19 сентябрынан көтөрүш керек. Мен буну буйруса Жогорку кеңештин пленардык сессиясында добушка да коем, Жогорку кеңештин бардык депутаттары кайрылып туруп, эгер буну биз сизге милдеттендиришибиз керек. Анткени биз үмүт берели. Мугалимдер кетип атат. Мектепте ким калды? Аргасыдан калышты көбүнчөчү. Соодага кетип калды баары. Анан бирок буну көп эле туура деп келип атат, бирок ишке ашырбай атат да. Ашырабыз буну. Анда сентябрдан көтөрөйлү. Экинчиси, мына районо гаронолорду жоюш керек. Кече көрдүк, мына чүйдө алар счетный палата акча чогулуп жүргөнүнчү. Бул Кыргызстан боюнча бардык жерде бар экен. Мына мен Ошто, Баткенде, Жалал-Абадта кыдырдык, бардыгыбыз чогултабыз деди. Алар только акча, садиктен акча чогултуп, кезек болсо прокуратуранын долет отурган жерлер бар экен. Керек ошолор. Ал районо гаронолор мектептердин, мугалимдин билимин көтөрө турган методикалык борбор болуш керек. Алар текшерүү орган бул, негизги текшерүүчү ата-эне болуш керек. Алтынай Сейитбековна, сиз айтып атасыз, ата-энелер комитетин жоебуз деп. Андай болбойт. Мектептеги негизги контролер ата-эне болуш керек. Ата-эне жакшы контроль кылат. Анан алар ток акча чогултпай, кайсы мамлекеттик орган текшерип, кайсы тармакты оңдой берет, айтып бериңчи. Коррупцияда текшергендер коррупция кылат да. Абдулвахат Мамадрасулович, саламатсыздарбы? Биз жанагы ата-энелердин комитетин жоебуз дегенибиз, ал азыркы жанагы фонддор боюнча айтылып атат. Ата-энелер акча топтоп, ошол мектепке, как жардам катары. Биз муну кандай мааниде айтып атабыз? Мына Мухаммедкалый Дүйшөкеевич бизге да тапшырма берди. Ошону санап чыгып, жанагындай канча акча бүгүнкү күнү билим берүү тармагына жетпей атат. Ата-энелер чогултуп аткан акчанын көлөмү канча? Эмне үчүн биз аны ушул бюджеттен карап, толугу менен жанагы фонд деген сөздү жоюп салабыз деп. Ата-энелер көзөмөл кылам десе, попечительский советтер бар, мыйзам бар, эч ким жол тоскоол кылбайт. Биз болсо жанагы акча каражат чогултуп аткан маселе боюнча ошону сөз кылып атабыз азыр. Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Бул где-то 1,5-2 миллиарддын тегерегиндеги акча болот экен, республика боюнча толугу менен жана камсыз кылып берип, жана мыла моющий, бытовой техникасы дагы башка жана акча чогултуп атпайбы? Ошону жоелук деген. Биз эгер балдарыбызга сапаттуу билим бере албасак, келечекте мамлекеттин келечеги болобу жок, ушул маселе турат. Дүйнөдө коом экиге бөлүнүп калды. Жаңы чыккан нерселерди колдонуп алдыга жолу, экинчиси жок болуу коркунучу бар. Биз кайсы жолду тандайбыз? Биз балдарга сапаттуу билим бербесек, 10-15 жылдай мамлекет эмне күтүп турат? Керек болсо областтарды жойгула, Финполицияны жойгула, Энерги холдинг жойгула, мугалимдердин айлыгын көтөрүп бергиле. Ошол келечекте. Ошон үчүн мен ойлойм, бул талап болот. 2019га мугалимдердин айлыгын көтөрүш керек. Сөзсүз. Рахмат.